Бүгүн биз түштүк 2026 мобилизациялык машыгуусун жыйынтыктап жатабыз. Машыгуунун жүрүшүндө алдыга коюлган негизги максаттар жана тапшырмалар аткарылды деп эсептейм. Коюлган милдеттерди татыктуу деңгээлде аткарышты деп эсептейм. Машыгуунун жүрүшүндө алынган тажрыйба келечекте мобилизациялык даярдык боюнча милдеттерди натыйжалуу аткарууга өбөлгө түзөт. Бардыгыңыздарга ак ниет эмгегиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Мындан ары да мамлекетибиздин коопсуздугун камсыз кылуу жана мобилизациялык даярдыкты чыңдоо багытындагы иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. Бүгүн биз түштүк 26 мобилизациялык машыгуусунун жыйынтыктап жатабыз. Өткөрүлгөн иш-чаралардын натыйжасында өздүк курам практикалык билимдерин бекемдеп, өзүнө жүктөгөн милдеттерди аткарууда жогорку уюшкандыкты жана жоопкерчиликти көрсөттү. Машыгуунун бардык этаптарында катышуучулар аскердик тартипти, кесипкөйлүктү жана ата мекенге болгон берилгендикти далилдей алышты. Мындан ары дагы жыл сайын мындай мобилизациялык машыгуулар байма-бай иш план мерчеминин негизинде өткөрүлүп турат. Ушундай окууларды тез уюштуруп турсак, бизге тажрыйба топтогонго жакшы болот. Көп жаңы техникалар келиптир, жаңы нерселер келиптир. Кыргызстан куралдуу күчтөрүндө абдан өнүгүүлөр чоң экен. Биз ар кандай курал жарактын жаңы түрлөрү, дрондор, башка курал жарактын түрлөрү менен таанышып, окуп, машыгып ушул жерде үйрөнүп атабыз. Техникалар жана курал жарактар практикалык жана теориялык боюнча сабактар болду. Жаңы техникалар менен тааныштык. Кыргыз аскерине жаңы техникалар келиптир. Бул дрондор жана башка жаңы жабдыктар менен тааныштык. Окуу абдан кызыктуу болду.